ошо договордо бар нерсени кылып бергиле десек, кылбай ушинтип элди кыйнап тутту да. 100 адам жашап атат. Кичине болсо карап коюш керек. Мен билбейм, мэриялар, прокуратуралар неге карап атат? 3 жол, 4 жолу бардык. Эчтеке болгон жок. Дагы эле кандай болсо ушундай болуп турат. Магазиндарга кире турган жери 2 жамбаштан болуш керек. Ош шаарынын 30га жакын тургуну Gold City курулуш компаниясынан нааразы болуп жатышат. Айтымдарында эки тараптуу келишимде унаа токтотуучу жай катары жер төлөө көрсөтүлгөн. Бирок аны компания сатып жиберип, курулуштун жанындагы башка жерди унаа токтотуучу жай кылып жасап берем деп убадалаган. Эми ал жер дагы сатыкка коюлганын айтып жатышат. Бул жерди стоянка кылып берди. Анан бул жерге макулдугубузду берип, өзүбүз келип, ашар жолу менен мынандай немелерди кылып, трамбофит этип, башка кылып кылсак, онусу аз келгенсип, кечегинде машинабызды коебуз десек, бул жер биздики деп, ошо бир акалар, бир эжелер келип, бул жерди биз сатып алганбыз, бул жерди биз кайра сатабыз деп, мына объявлениясын көрүп турасыздар, илип койду. Телефон номери менен. Анан эми машиналарды алып чыккыла деп атат. Биз эч нерсе ашыкча сураган жерибиз жок. Стоянка, детский, ошо договордо бар нерсени кылып бергиле десек, кылбай ушинтип элди кыйнап тутту да. Көп кабаттуу имарат 2017-жылы курула баштаган. 2020-жылы ээлерине тапшырылышы керек эле. Бирок тургундар 2021-жылы батирлерин кемчиликтер менен алганын айтышат. Келишимде көрсөтүлгөн көп нерселердин аткарылбай калганына көпчүлүк нааразы. Магазиндарга кире турган жери 2 жамбаштан болуш керек. Магазиндардын ичине. Бу жерде азыр гостевой парковканы жок кылып, бул жерге ушу магазин кылып берилди. Gold City компаниясы көп кабаттуу үйдүн унаа токтотуучу жайынан башка дагы балдар ойноочу аянтчаны, лифт, газ сыяктуу негизги маселелерин чечип берген эмес. Ошондуктан батир ээлери келишимдин бардык шарттарынын аткарылышын талап кылышууда. Житель мыналардан суу чыгат эле, бардыгынан. Каждый мыналарды өздөрү алмаштырды. Суу келди, сразу суу кетет эле, бардык өздөрү алмаштырган. Эч ким өздөрү кылып бербейт эчтеке. Менин үйүм 12-этажда. Суу азыр деле өтөт. Жакшы ремонт жок эле. Ремонт кылып элек эле. Суу өткөндө сел келди эле, каяка нени тосуп билбей калдым. 100 адам жашап атат. Кичине болсо карап коюш керек. Мен билбейм, мэриялар, прокуратуралар неге карап атат? 3 жол, 4 жолу бардык. Эчтеке болгон жок. Дагы эле кандай болсо ушундай болуп турат. Жашоочулар арызын айтып, буга чейин жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган, бирок эч кандай өзгөрүү болгон жок дейт тургундар. Жасур Азимов болсо тапшырмалар берилгенин билдирди. Көп кабаттуу үйдү кабыл алган органдардын иши сотто каралып жатканын кошумчалады. Лифттерди оңоп койдум деп азыр мен сүйлөсөм ошондой дейм. Бирок ал менен маселе чечилбейт да. Стоянка парковочный местасы жок. Парковочный местеге ошо жандагы үйлөрдү алыш керек. Мен азыр телефондо айттым, ошо жерде албаса болбойт. Неге дегенде, ошо жерде жок деген бир 100ге жакын квартира болсо керек. Канча машина бар. Ошону анан подвалга түшкөн жери да действительно өзүбүз барып көрдүк. Ал жерде бир кичине тикоян батпайт да. Ошо жерди кеңейтириш керек. Биз доомат коюлуп жаткан Gold City компаниясынын жетекчиси менен да байланыштык. Ал бүтпөй калган иштер жакын арада аягына чыгат деп билдирди. Ал эми унаа токтотуучу жайдын орду сатылбаганын, жакынкы күндө шартты түзүп берем деп убадалады. Проектси даярдалып атат, буюрса жакында башталат аныкы. Кайсыл жерде болот ошондо парковка? Ошол именно ошол азыр сатылды деп аткан жердики. Сатылган жок ал. Бирок сыртында эме сатылат деген реклама илинип калыптыр да. Ол да бирөөнүн эмеси экен да. Мен кече эле алдырып келгем аны. Сатылган жок демек жер, а? Сатылган жок. Мен жасап берем аны. Анан компаниянын жетекчиси жер сатылган эмес деп ишендиргени менен материал эфирге даярдалып жатканда сөз болуп жаткан 474 чарчы метр жер 2021-жылы эле 9,5 миллион сомго сатылып кеткени тууралуу документтер колубузга тийди. Компанияга тиешелүү делген жер кантип колдон колго өтүп кеткени белгисиз. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.